Балыкчы шаарындагы Кычан Жакыпов атындагы номер 8 жалпы орто билим берүү мектебинин география мугалими Муратжанова Батина Тыныбековна. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү темабыз транспорт жана айлана чөйрө. Сабактын алдында балдар жагымдуу маанай тартуулап алсак. Анда эмесе балдар, жагымдуу маанай менен кооз жаратылыштын кучагында сабагыбызды баштасак. Бүгүнкү сабакта силер транспорт жана анын түрлөрү, алардын пайдасы, айлана чөйрөгө тийгизген таасири тууралуу билесиңер. Экономикалык жана экологиялык жактан баа бергенди үйрөнөсүңөр. Географиялык билимдердин өнүктүрүү менен экологиялык сабаттуулуктарыңарды өнүктүрөсүңөр. Жана экологиялык жактан маданияттуу болуп тарбияланабыз. Келгиле балдар, анда бизге эң керектүү деген алтын эрежени кабыл алсак. Убакыт учкан куш сымал демекчи, ар бир минута, саатты максаттуу өткөрсөк, өнүгө алабыз жана өнүктүрө алабыз. Биринчиден, сабактын жүрүшүндө баардык керектүү делген маалыматтарды жүрөгүбүзгө сиңирип, экинчиден, жашообузда өзгөрүүлөр кандай тездик менен жүрүп жаткандыгына көңүл бурабыз. Ошондой эле билимдүү болуу гана эмес, колдоно билүү керек демекчи, алган билимибизди жашоодо колдоно билүү аркылуу мамлекетибиздин, планетабыздын өнүгүшүнө салым кошуу менен келечек урпактарга өзгөрүүсүз калтырууга салым кошо алабыз. Анда эмесе балдар, сабагыбызды транспорт пайдалуубу же зыяндуубу деген суроо менен баштамакчыбыз. Ал үчүн алгач транспорт жөнүндө түшүнүк алып алсак. Транспорт бул материалдык өндүрүштүн жетектөөчү үчүнчү тармагы. Албетте, биринчи өнөр жай, экинчи айыл чарба. Келгиле балдар, эми ушул биринчи жана экинчи тармакты транспортсуз элестетип көрөлү. Транспортсуз өнөр жай дагы, айыл чарба дагы өркүндөп өнүгө алабы? Албетте жок. Транспортсуз өлкөнүн экономикасын элестетүү кыйын. Себеби баардык жүк ташуулар жылына транспорт менен 100 миллиард тоннадан ашык жүк ташылат. Ошондой эле жүргүнчү ташуулар жылына триллиондан ашык жүргүнчү ташылат. Андан сырткары материалдык байлыкты өндүрүүчү жер менен керектөөчү жерлердин аралыгындагы маселелер кыйындайт. Эми жогоруда аталгандардын бардыгы транспорттун кайсы түрү менен ишке ашат? Келгиле бирге аныктап алалы. Транспорттун түрлөрү балдар, кургактыктагы транспорт, суу транспорту жана аба транспорту деп бөлүнөт. Эми булардын ар бирине токтоло кетсек. Кургактыктагы транспорт 3кө бөлүнөт. Биринчиси автомобиль транспорту. Автомобиль жолдорунун узундугу 28 миллион километрге жетти жана дагы узарууда. Ал жолдордун жарымы 5 өлкөнүн Америка Кошмо Штаттары, Индия, Бразилия, Кытай жана Япония аймагына тиешелүү. Жүргүнчүлөрдү ташуунун 5төн 4 бөлүгү автомобиль транспортуна туура келет. Экинчиси балдар темир жол транспорту. Ал кургактыктагы эң маанилүү транспорттун тармагы катары бааланат. Темир жол 140 өлкөдө болсо дагы, алардын жарымы 10 өлкөгө таандык. Алар Америка Кошмо Штаттары, Россия, Канада, Индия, Кытай, Германия, Аргентина, Австралия, Франция жана Мексика. Ал эми куур-түтүк транспорту бул кургактыктагы транспорттун 3-чү түрү. Куур-түтүк менен газ жана нефть ташылат. Эң узун куур магистралдары КМШ, АКШ, Канада, жакынкы чыгыш өлкөлөрүндө курулган. Ал эми транспорттун кийинки түрү суу транспорту деп аталат. Ал да экиге бөлүнөт: деңиз транспорту жана ички суу жолдор транспорту. Дүйнөдө ири жана орто деңиз портторунун ичинен эң чоң, жылына 50 миллион тоннадан ашык жүк жөнөткөн порттор 40-ка жетет. Алардын ичинен эң ири порттор Шанхай, Сингапур, Гонконг, Роттердам жана башкалар. Ички суу жолдорунун өнүгүүсү кеме жүрүүгө ыңгайлуу дарыялар менен көлдөрдүн болушуна жараша болот.
Дүйнөдөгү ички суу жолун пайдаланууда алдыңкы өлкөлөр АКШ, Кытай, Россия, Нидерландия жана башкалар. Аба жолдор транспорту бул эң жаш жана тез өсүп келе жаткан транспорттун түрү. Аба жолдору менен жүк жана жүргүнчү ташуу боюнча алдыңкы орунду АКШ, андан кийин Япония, Улуу Британия, Кытай, Франция ээлейт. Дүйнөдөгү эң чоң аэропорттордун 6-оосу Америка Кошмо Штаттарында жайгашкан. Ушул бардык жолдор, транспорттук ишканалар жана каражаттар дүйнөлүк транспорттук системаны түзөт. Дүйнөлүк транспортто 100 миллиондон ашык киши иштесе, жүк жана жүргүнчү ташууда миллиондогон транспорт катышат. Биз бардык жерде транспорттун каалаган түрүн пайдаланып, экономикабызды өнүктүрүп жатабыз. Бирок ошону менен бирге транспорттун айлана чөйрөгө тийгизген терс таасири да артууда. Транспорттун химиялык, физикалык жана механикалык таасирлеринин ар бирине токтолуп өтсөк. Химиялык таасири бул атмосферага, гидросферага жана литосферага уулуу химиялык заттарды бөлүп чыгаруу менен аларды булгайт жана адамдын ден соолугу үчүн өтө зыян болуп эсептелет. Түтүндөгү формальдегид уулуу зат аллергияны пайда кылып, адамдын организминде терс өзгөрүүлөргө, мутацияга алып келет. Ал эми бензопирен адамдын организмине топтоло берип, кийин онкологиялык ооруларга алып келет. Ошондой эле түтүндөгү бензол эң коркунучтуу канцероген болуп эсептелип, ал адамда кандын азайышына алып келет дагы, рак оорусунун өрчүшүнө таасирин тийгизет. Ал эми түтүндөгү сажа бул кара түстөгү майланышкан зат. Ал адамдын ички органдарын жабыркатат. Ал эми суулардын үстүнө түшүп калса, андагы жаныбарларды, ошондой эле өсүмдүктөрдүн өсүшүнө тоскоол болот. Суу транспорту гидросфераны булгоонун негизги булагы. Эң көп нефть ташыган жолдордо байкалат. Мындай көйгөйлөр транспорт көп топтолгон чоң шаарларда көп байкалат. Мисалы үчүн Пекинде булганы чаба эң көйгөйлүү маселелердин бири бойдон калууда. Биздин мекенибиз Кыргызстанда азырынча жогорудагыдай көйгөйлөр жок деп ойлогонубуз менен, жылдан жылга автомашиналардын саны өсүүдө. Ар бир 1000 кишиге Кытайда 5 автомобиль туура келсе, Кыргызстанда ар бир 1000 кишиге 48 автомобиль туура келет экен. Бул жыл санап автомашиналардын саны биздин мамлекетте да өсүп бараткандыгы. Демек, бизде да мындай көйгөйлөр жаралбайт деп ким кепилдик бере алат? Себеби Бишкекте абага жылына 240 000 тонна булганыч заттар тарайт. Бул балдар физикалык таасири ызы чууну жаратып, шаарларда тыгындар менен психикалык жактан терс таасирин берет. Бул балдар механикалык таасири. Механикалык таасирде кен байлыктарды казуу менен рельефти өзгөртөт, чөлгө айлантат, өсүмдүктөрдүн өсүшүнө таасирин тийгизет. Бул силер көрүп турган кум-төр кенин казып алууда мөңгү бар жердин кандай өзгөрүп кеткендигин байкап атасыңар. Ошондой эле тоолорду бузуп, токойлорду кыркып, гектарлаган жерлерге жол салынып, жаратылыштык комплекстерин өзгөртүүдө. Буга чейин биз санап чыккан транспорттун зыяндуу таасирлери болду. Эми бардык эле транспорттун түрүнүн пайдалуу дагы, зыяндуу дагы жактары бар экен. Аны эмесе жакшылап ойлонуп көрсөк, транспорттун зыяны жок, пайдабызга гана жумшоо колубуздан келеби? Ойлонуп көрөлүчү балдар. Албетте келет. Транспорт өзү эң пайдалуу, зыяндуу кылган ошол транспорттун өзү эмес, транспортту иштете турган күйүүчү май болуп эсептелет. Демек, транспортту иштете турган башка альтернатива табуу керек. Анда балдар Джигса ыкмасына көңүл бөлсөк, бул жерде транспорттун оң жактары, терс жактары жана чечүү жолдору. Оң жактарын билдик балдар, экономиканы өнүктүрүүдө, жүк жана жүргүнчү ташууда, өндүрүштө, тактап айтканда өнөр жай жана айыл чарбасын өнүктүрүүдө пайдасы зор экен. Ал эми терс жактары химиялык, физикалык жана механикалык таасирлерин билдик. Чечүү жолдору. Кана балдар, эми ойлоңгулачы, бул көйгөйлөрүндө чечүү жолдору барбы? Албетте бар. Электр менен, күндүн энергиясы менен жүрө турган транспорттун түрү бул зыяндуу эмес, пайдалуу болуп эсептелет. Бизге зыяны жок, пайдалуу деген транспорттор албетте бар, ойлоп табышкан. Силердин алдыңарда кээ бир мисалдар келтирейин. Ушул транспорттун кээ бир түрлөрү ишке киргизилген.
Тактап айтсак, электр менен жүрүүчү, күндүн энергиясы менен жүрүүчү транспорттор, электромобилдер. Ал эми алдыда дагы көптөгөн долбоорлор иштелүүдө. Мына балдар, убакыт учкан куш сымал демекчи. Жакынкы арада толугу менен зыяны жок транспортторду колдонуп калабыз деген ишеничтемин. Билимдүү болуу гана эмес, колдоно билүү керек демекчи. Планетаны сактап калуу үчүн колдон келген алгачкы кадам бул бүгүнкү алган билимиңер. Азаматсыңар балдар. Адамдын жашоосунда бардык көйгөйдү чечсе болот. Ал үчүн туура ойлонуп, туура чечим кабыл алыш керек. Ойлонгула балдар. Жер планетасы биз жашаган чөйрө. Ал тирүү, ал жашоонун булагы. Келгиле, жерибизди биргеликте коргойлу. Анда балдар, сабагыбыз аяктап, үй тапшырмасына кезек келди. Төмөндөгү суроолорго жооп берүү менен бүгүнкү сабакта алган билимиңерди баалап көргүлө. Ошондой эле сабактын жүрүшүндө аталган географиялык объектилерди контурду картага түшүрөсүңөр жана атмосферага көмүртекти көп чыгарган 10 өлкөнү билип көргүлө балдар. Кайрадан жолугушканча саламатта тургула балдар.